Din иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун сунуштады. Документ 37 беренеден турат. Анда 5 мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген айтылууда. Алардын ичинен учурда коомчулукта кызуу талкууну жаратып жаткан адамдын жүзүн таанууга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу болууда. Тагыраак айтканда, мыйзам долбоор өтүп калса, никап кийип, жүзүн жапкандар эми коомдук жайларда жүрө алышпайт. Муну менен жоолук салууга тыюу салынды дегенди түшүндүрбөйт. Дин кызматкерлери жана аалымдар алгач хиджаб менен никаптын айырмасын билип алуу зарылдыгын эскертишүүдө. Дин аалымдары бээдесе төө деп никапты хиджаб же жоолук деп элдин башын айланткан чала сабаттар коомдун аялуу диний сезимдери менен ойноп жатышканын баса белгилешет. Бул маселе боюнча 5 сентябрда президент Садыр Жапаров тийиштүү жана жооптуу кызмат өкүлдөрү менен чукул кеңешме өткөрүп, бир катар олуттуу тапшырмаларды да берген. Кененирээк Нурзада Сыдыкова айтып берет. Эми коомдук жайларда жүзүн жаап, адамды таанууга мүмкүн болбогон кийим кийгендерге тыюу салынып, 20 000 сом айыппулга жыгылышы мүмкүн. Учурда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Анда жалпы 37 берене жана 5 мыйзамга өзгөртүү киргизүү каралган. Буга байланыштуу коомчулукта анын ичинде социалдык тармактарда аталган мыйзам долбоорунда камтылган кийинүү тартиби ар түрдүү пикирлерди жаратууда. Бүгүн мектептен 119 кыздын хижабын чечтирдик. Бетин капкара кылып жооп алгандарга тыюу салынсын. Элдин 99% колдойт. Бүгүн уулум менен мектепке бардым. Мектепте хижаб кийген кыздардын хижабын чечтирип атышат. Динге жана жоолукка эч ким каршы эмес. Өздүгүн тааныганга мүмкүнчүлүк бербеген кийимдерге мыйзам каралып жатат. Кыздардын жоолугун мажбурлап чечтирүүгө каршымын. Деген менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы коомчулуктун айрым катмарында туура эмес провокациялык маанидеги маалыматтар таркап жатканын түшүндүрүүгө аракеттенишүүдө. Анткени кийимдин түрү болгон хиджаб менен никаптын айырмачылыгын билип алып, жана аны туура түшүнүү зарылдыгын белгилешет. Кыргызстанда дин тутуу эркиндигине жараша хиджаб кийүүгө тыюу салынбаганын эскертишет. Мустахаб деп коет бул диний терминологияда. Бул обязательный же болсом эмеле муну аткарбаган киши, то есть жүзүнү жаппаган киши күнөөкөр деп эсептелбейт. Ошол себептен никап маселеси менен хиджаб маселесин аралаштырбаш керек. Хиджабка эч кандай бир кысым эме болгон жери жок. Кече мына соц тармактарда аябай катуу талкуу алынып кетти. Мектептерде хиджаб кийгендерди мектептерге киргизбей атат дегендейчи. Ал бул провокация. Жаңы окуу жылы башталаар менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын сунушталган мыйзамын бетине кармап, жоолук маселесин көтөргөндөр көбөйдү. Билим берүү жана эле министрлиги социалдык тармактарда тарап жаткан маалыматтар фейк экенин да кабарлады. Ошондой эле министрлик мектеп окуучуларына мыйзам боюнча бирдиктүү форма талап кылынаарын жана анда баш кийим тууралуу айтылбаганын маалымдады. Бул маалымат чындыкка дал келбейт. Анткени эгерде кандайдыр мектепте же жеке мектепте болгон күндө деле биз билмекпиз. Анан кечетен бери карап көрсөк, бул фейк аккаунт сыяктуу, анткени анда көп эмелери бар, мындай белгилери бар фейк аккаунттукна. Анда ошон үчүн биз элдерди ага ишенбөөгө чакырабыз. Конституция менен эч кимди укугун чектебеш керек. Дин тутуу укугу дагы сакталыш керек ошол эле учурда. Бирок ошол эле биз эскерткендей, бизде мектептерде бирдиктүү формадагы сакталууга тийиш. Социалдык тармактарда мындай пикирлерден улам Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы да билдирүү таратты. Анда муфтий Абдулазиз Кары Закиров кыргызстандыктарга мыйзам долбоорун толук окубай хиджабка, дааватка тыюу салынат тура деп бүтүм чыгарып, интернет желилеринде терс пикирлерди жаратуудан алыс болууга чакырды. Буга чейин аялдар коомдук жайларда кандай хиджабчан же жоолукчан жүргөн болсо, мындан кийин да ошондой жүрө алышаарын белгилеген. Албетте, сөз болуп жаткан долбоор коомдук талкууга коюлгандыктан кээ бирөөлөр бурмалап, эми хиджабка да, дааватка да тыюу салынат деп тактабай туруп маалымат таратышууда. Көпчүлүк информацияны тактабай дароо ишенүүдө. Акыйкатта ислам дини кулакка жеткен ар кандай кабарга ишенбөөгө жана аны анализдөөгө чакырат. Андыктан сабырдуу болуп, ар кандай жагдайларда даанышмандык менен реакция кылганыбыз жакшы. Урматтуу мусулман бир туугандар,
Аталган мыйзам долбоору коомдук талкууда болгондуктан биз диний башкармалык катары өз сунуштарыбызды жана ойлорубузду тиешелүү институттарга жазуу түрүндө жөнөтүү алдында турабыз. Алла таалам элибизге биримдик, мекенибизге тынчтык жана аманчылык берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ошондой эле буга чейин Чубагажы Жалилов да учурда коомдун катуу талкуусуна алынып жаткан никап тууралуу да мындайча айтканы бар. Кыргызстанда көзүн эле ачып хижап кийгенге болобу? Ал үйүндө эле отурса көчөгө чыкпасын. Бетин дагы жабасын, бирок көчөгө чыкпасын. Үйдө отурsun, көчөгө чыгып, семишик чагып, ыргытып минтип коюп, нары бери баспасын кылактабан. Үйүндө отурsun андайлар. Өзүнүн ыктыяры бетин жапканы, бирок көчөгө чыкпасын. Аялы жанагыда машинесин эме кылып, күйөөсү. Терезин жанагыда караңгы кылып, ошо отургузуп алып келсин бир жака. Адам дүркүтпөсүн ал. Ал нукугу. Кааласа темирден бронжилет кийип алсын башына. Бирок ал көчөгө чыкпасын. Элди коркутпасын. Диндар болом деп отуруп, элди чочутпасын. Арабияга барып кие берсин каалашынча. Бирок бизде элди чочутпасын. Ал туура иш кылып атат, ал өзүнүн укугу. Бирок ал мусулман да. Мусулманчылыкка жаман келип калбасын. Мен деле көлгө ушинтип келем, велосипедде мындай шорта кийип алып, тиземе жаап алып туруп, ушундай кепка менен жүргүм келет мен деле. Шарият тыюу салат ошол нерсеге. Бирок баягы Чубагажы айнып калып, дам салдырып койгула. Шамалдап калган эмне деп айтпасын деп, чапан кийип жүрөм. Андан тышкары сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердүүлүк менен алектенүүгө тыюу салуу да каралган. Ошондой эле диний адабияттарды жана башка материалдарды коомдук жайларда үй, батирлерди кыдырып таратууга да тыюу салуу сунушталууда. Бул жерде каттоо маселесине бир топ өзгөрүүлөр кирип атат. Ошол эле диний ишмердүүлүк деген түшүнүккө өзүнө, диний ишмердүүлүк деген эмнени тааныйбыз? Мына ошол жерге бир топ өзгөрүүлөр кирип атат. Ошол эле учурда диний билим берүү боюнча, мисалы, мына азыр коомчулукта да талкуу болуп атат, азыр жалгыз үйлөрүндө эч кандай каттоосу жок, эч кандай лицензиясы, уруксаты жок. Мисалы, билим берүү бергенге тыюу салынат. Мына баарыңыздарга маалым, ошол эле жанакы кооперативдер түзүлдү. Жакшынакай диний аталыштагы аттарды коюп алышат. Мына адамдардын ички сезимдери менен ойноп, андан кийин акчаларды топтоп качып кетип атышат. Мына баарыңыздарга маалым. Ошол сымал эле саясий партияларды дагы түзөбүз, ошондой ыкмалар аркылуу бийликке келебиз деген дагы бизде топтор бар. Мына ага мамлекет жол бербейт. Жогорудагы көйгөйлөрдү чечүү жана диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Дин комиссиясы тарабынан аталган мыйзам долбоору жаңы редакциядан иштелип чыккан. Эң негизгиси мында мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын конституциясында бекитилген дин эркиндигин жана светтик принцибин камсыз кылууга, диний чөйрөдөгү бөлүнүп жарылуунун алдын алууга, диндер аралык мамилени жакшыртууга жана мамлекеттин туруктуу өнөгөсүн камсыздоого, ошону менен бирге динди саясатташтырбоого багытталат. Бул эмне себептен келип чыкты? Азыркы учурда биздин азыркы статистика боюнча диний уюмдар өтө көп. Анда ошол себептен ар бир диний уюмдан мындай 20 диний уюм болсо, ар бирөөнүн мындай азыркы учурда контролдоп, анын ишин алып барууга кыйын. Ошол себептен азыр бир центральный орган, орусча айтканда айтып койсок, ошол центральный органдан требовать этип, ошого бир мыйзам багытында жол көрсөтүп кылып койсок, өзүбүз үчүн жанагы бөлүнүп жарылуу деген маселелерди бул жокко чыгаруу болуп эсептелинген. Ошол себептен чыккан мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн берене бул. Аталган мыйзамдын алкагында 5-сентябрда президент Садыр Жапаровдун төрагалыгынын астында бир нече мамлекеттик жооптуу кызматкерлер, депутаттар, дин иштери боюнча тийиштүүлөр жана бир нече эксперттердин катышуусунда чукул кеңешме өттү. Анда мыйзам долбоору талкууланып, мамлекет башчысы долбоорду иштеп чыгууда коомчулуктун бардык катмарынын кызыкчылыгы эске алынышы керектигин белгилеген. Айрыкча дин тармагында таанымал аалымдарды коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоору сунуштарды активдүү берүүгө чакырды. Жыйынтыгында бардык тараптардын пикирлерин эске алуу менен аталган мыйзамдын долбоорунун макулдашылган варианты иштелип чыгып, жогорку кеңештин кароосуна киргизилмей болду. Белгилеси Кыргызстанда жалпысынан 3,5 миңден ашуун диний уюм каттоодон өткөн. Өлкөдө 2,5 миңдей мечит, 100дөй медресе, 10 ислам институту бар. Христиан багытындагы уюмдардын саны 399, калгандары башка диндерге таандык. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмий жыйынтык программасы үчүн.
Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.